Саламатсыздарбы, урматтуу марафон катышуучулар, урматтуу менин YouTube каналымдын катталуучулары. Сиздер менен кайрадан марафонубуздун 18-күнүндө ушинтип Кудайдын буйруганы менен жолугушуп отурабыз. Бүгүн сиздерге бир аз ден соолук боюнча жакшы маалыматтар менен бөлүшкүм келди. Күн сайын эртең менен сейилдеп жүргөндө мурда сиздерге ушундай көчөдө, бактардын ичинде, ушундай дарактардын арасында жакшы видеолорду бөлүшүп аткан элем. Азыр болсо телефонду үйгө таштап коюп, жалгыз, эч кандай эч ким тоскоол болбой турган абалда өзүм жалгыз жүрүп отуруп, түрдүү мындай ой жүгүртүүлөрдү жүргүзүп, мисалы жөнөкөй эле айланабызда өсүп турган дарактарды, ак кайыңдарды, арчаларды бүт баарын карап отуруп, ошолор менен сүйлөшүп, ошол дарактын түрдүү жактан мындай ой жүгүрткөнгө аракет кылдым да. Мисалы, дарактын философиясы, дарактын биологиясы, ал жазындасы бизге эмне болот? Бизге жазында бүрдөп өздөрүнүн эмесин, сулуулугун көрсөтөт. Жайындасы жашарып, жап-жашыл түскө, күзүндөсү саргайат, кышындасы жана жалбырактарын түшүрөт. Ушундай ойлорду жүгүртүп отуруп, дарактын жашоосу качан бүтөт? Дарактын жашоосу бул тамыры качан жараксыз болуп куурап калганда гана дарактын үстүндөгү эмеси дагы куурап отунга айланып калат экен. Ошондой эле бул нерсени айткандын себеби эмнеде? Кечээ ушул 2-3 жерден мага суроо беришти эжелер. Жана оорулардын психосоматикасын айтканда, бут боюнча жакшы маалымат бербепсиң, бут боюнча жакшы дагы айтып берчи деп айтыптыр. Буттун оорулары бул соматический түшүнүк боюнча алып караганда, эртеңки күнгө моундай кадам таштагандан, эртеңки күнүм эмне болот, келечегим эмне болот деп коркуп, кыжалат болгондо ошондо бут эме болот экен, бут оорулары, муун оорулары болот экен. Ал эми мен сиздерге дагы да түшүнүктүүрөөк кылып айтыш үчүн мен азыр ошол даракка салыштырып атам сиздерди. Дарактын качан тамыры суу жетпей калганда, куурап баштаганда, жашоодон жараксыз болуп баштаганда, дарак биринчи тамырынан кетет экен. Тамыры куурап калса, демек ал дарак дагы, гүл дагы эмне болот? Жашоодон куурап эмесин жоготот, энергиясын жоготот. Адамдын таманы качан биз эч качан мындай адамдын өзүбүздүн таманыбызга маани бербейт экенбиз да. Ошол таманыңызга маани берип, жакшы массаж кылып, ушундай карап, өзүңүз азыр ушул тапта отуруп, бир жакшы массаж кылып, могул точкаларды басып, катуу эме болуп көрүңүзчү, кандай жагат. Ошол адам таманын жакшы карабаса, женский жактан оорулар пайда болот экен. Ашказан оорулары, кишечник оорулары, желудок, ушулар окшогон оорулар, көз, кала берсе могу гаймортту дагы ошол тамандын кандайдыр бир точкалары аркылуу, ошо точкалар аркылуу сакайтса болот экен. Эми сиздерге ушул эмне үчүн Кытайда, мисалы, ар 2 кадам сайын буттарды массаж кыла турган жерлер көп. Эгерде Кытайга барып келген кыздар болсо билсе керек. Анткени адамдын жашоосу эң биринчи тамандан башталат. Адам канчалык могул жыңайлак көп жүрсө, жердин энергиясын алып, ошончолук жакшы ден соолугун жакшы болот экен. Бүгүн кыскача эле видео алам, анткени сиздерге аябай жакшы видео тартып отуруп сактай албай калдым. Ошондуктан бүгүнкү сиздерге бериле турган тапшырма, задание азыр ушул тапта отурган убагыңызда же болбосо кечиндеси жатарда бутуңузду кунжутный масло менен аптекада сатат. Ошондой маслону сатып алып туруп, аябай жакшы эзип, массаж кылып, ушунчалык жакшы массаж кылып, бутуңузду бийик көтөрүп жаткан болсоңуз, ушул мурдуңуз менен эмес, таманыңыз менен дем алып аткандай жакшы сезимдерди тартып алат. Мисалы, буддаларда, Тибетте айтат, адам бир гана мурду менен гана, оозу менен гана дем албайт. Адам башка органдары менен да дем алса болот деп. Мен ошол нерсени аткарып көрүп,
ушунчалык чыргап калдым да, жана бутум жакшы бир дем алгандай болуп, аба өтүп аткандай болуп ушунчалык чыргап калдым. Ошол нерсени сиздер менен бөлүшкүм келди. Ал эми бүгүн сиздер менен коштошоюн. Анткени сиздерге аябай көп кылып видео тартып олтуруп сактай албай калдым. Ошентсе дагы сиздерге видео ушундай убада бергенден кийин сиздерге киргизейин деп отуруп кыскача эле видео тартып отурам. Эртеңки күнгө чейин, эртеңки марафонубуздун 19 күнүнө чейин жакшы өзүңүздөрдү күтүп, жакшы саламатта болуңуздар.